Ош ТВ телеканалы Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине өттү. Мындай чечимди бүгүн Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында көпчүлүк депутаттар жактырышты. Муну менен мамлекеттик жана муниципалдык органдар жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө жарандардын маалыматтуулугун жогорулатуу максатын көздөрүн билдиришти. Анткени менен буга каршы тараптарда болбой койгон жок. Ортодо талаш жараткан маселелер орун алды. Бүгүн мен иштесеңдер ошол адам иштешет, биякта ошол адамдар иштешет. Не айырмачылыгы бар? Sizi bürodan korkup işten gelip de diyor. Açıkla aytsanız bizlerge. Eğer de finansal mesele olup olsa sizler subsidiya kıla turan çağındağı karap koyunuzlar. Oşunu karap turan alsanızlar mesele yok dedi. Ben Fugimen'den işleşen birce beğenmeye işleşen. İltak işimiz birde oldu. Qanday жетекчисиз? Siz kollektiv men даже кеңешме өткөргөн жоксуз бу. Биз мэрия өтүп атабыз, Фугиде калып атабыз. Силер эмеңер кандай кылалы, сунуш менен чыгалы, мындай эле деген жоксуз. Мен кимиси каршы, кимиси макул экенин билбейм дегенде айтып атасыздар. Эгер Ош ТВ ошол милдеттерди өзүнө алып аткан болсо, Ош шаардык кеңешинин маалыматтандыруу бөлүмү менен Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүн кармап отурганын эмне зарылчылыгы бар? Ошту итегеле буга чейин ким алып келбеди чагылдырып. Мундан кийин деле чагылдырат, мамлекеттин иш-чараларын чагылдырат. Билем, бул жерде эч кандай трагедия жок. Бюджет маселе жана депутат айым жакшы маселени көтөрдү. Эгер ошол маселе чындап туруп калса, эми каршылайт экенбиз да. Ошону ревизия кылып көрөбүз. Албетте жыйынтыгында сессияга катышкан 40 депутаттын 36сы макул жана 4 эл өкүлү каршы деген добуш беришти. Алардын катарында депутат Болот Баетов телеканалды жеке менчикке алуу менен журналисттердин сөз эркиндигине доо кетерин айтууда. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыларыбыз, мамлекет жетекчилерибиз оптимизацияга кетип атат. Мындай айтканда, оптимизация болуш керек. Бардык нерсе өзүнүн деңгээли менен жүрүш керек деп атат. Бирок бүгүнкү күндө биз бул ишкананы кайра өзүнүн муниципалитетке алып, кайра банкроттукка алып келип койбойбуз деген бир коркунуч бар да. Ошол анан бул биринчи, экинчи жагы баягы журналист калкы бул эркиндикти сүйгөн калк болот. Эгерде бирөөнүн алдына алып келип кое турган болсоң, кайра баягы кысылып, көп нерсе ачыкка чыкпай калышы да мүмкүн да, көйгөй ачыкка чыкпай калышы мүмкүн. Ошол себептен мен буга өзүмдүн позициям бар. Каршы добуш берем буга. 30 жылдык тарыхы бар Ош ТВ телеканалынын эмгек жааматынын көпчүлүгү жогорудагы чечимге каршылыгын билдиришкен. Жетекчиси Марат Акимбек уулу бул маселе боюнча мэриянын жетекчилиги менен сүйлөшүү жүргүзөрүн кошумчалады. Эми мэрияга өттүк. Мен мэрияга өткөндөгү тобокелчиликтерди айттым. Ал кандай тобокелчиликтер? Ар бир Ош шаарына келген мэр, дайындалган вице-мэрлер дагы саясий амбициясы бар адам келет. Жөн адам, жөн эле мамлекет кызматкер болоюн деп келбейт. Ушундай учурда ар бир журналисттер 4 вице-мэрдин артынан ээрчип калуусу мүмкүн. Баскан турган тартып калат. Биз мындан бошобой калышыбыз мүмкүн деген сессияда ошол жобому айттым. Азыр коллективде дагы сессиянын чечимине нааразычылык болуп атат. Азыр коллектив менен барабыз, чогулуш кылабыз и ошол чогулуштун чечими менен андан аркы кадамдарыбызды жасайбыз. Сессиянын күн тартибинде мындан сырткары Ош шаарынын 2022 жылга бюджети 1 миллиард 600 миллион 500 миң сомго бекитилди. Бул көрсөткүч 2021 жылга салыштырмалуу 243 миң сомго көп. Жалпы бюджет 1 миллиард 357 миллион менен бекилген. Бүгүнкү күндө тактоолор менен ал сырттан келген мисалы субсидия бар 200 миллион, теплоснабженияга зарплатага 7 миллион келди. Ушулардын эсеби менен негизи 1 миллиард 580 миллион менен бекилди, жабылды жыл. Анын аткаруусу 100%дан ашты. Себеби жана айтып кеткендей, жумуштар запасы менен аткарылып, керек болсо карыз болуп бул жылга өтүп атат. Жогоруда айтылгандай 54 миллион карыз менен өтүп атабыз. Быйылкы жылга биз ошол бюджетти көтөрүү жолу менен 1 миллиард 600 миллион 500гө сунуш кылдык. Буюрса ушуна бекитип беришти. Буну эми биз аткарышыбыз керек. Бул бизге жүктөлгөн мындайча айтканда вазифа. Мындан ичинде кайра эле ошол өнүгүүгө жол башкармалыгына 1 миллион 165 миллион бөлүнүп атат. Былтыркыга салыштырмалуу 65 миллионго көп. Капиталдык курулуш башкармалыгына 250 миллион каралып атат. Былтыркыга караганда 50 миллионго көп. Андан сырткары биз мына 2014төн бери айлык көтөрүлгөн эмес экен, 100 миллионго жакын акчаны бүт жалпы ушу шаардагы ишканаларга көтөрүп бердик. Ушунун негизинде бүт муниципалдык эмес, ушу шаардын ишканаларына. Мунун ичинде гор кеңеш, мэрия дагы бар, водоканал, тазалык бүт бардыгына бөлүп бердик. Ошонун негизинде 100%га чейин айлыктар көтөрүлдү.
Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.